Теманы улай. Коомдогу аярлуу балдардын башын бириктирген Нурбулак кайрымдуулук фонду өзүнүн 5 жылдык мааракесин өткөрдү. Учурда фондго 500дөн ашык майыптыгы бар бала катталган. Буга чейин кайрымдуу кыргыз элинин жардамы жана ата-энелер өздөрүнүн күчү менен фондду каржылап келишкен. Учурда фонд балдар үчүн реабилитациялык борбор ачууга мамлекет тарабынан имаратка муктаж. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Асыл Кадырбекованын апакем деген ыры жагат. Жүрөгүмдү кыйнадың, бирок апа сиз бар деп мен сынбадым. 15 жаштагы Эркайым Нурбулак майыптуулугу бар балдарды колдоочу коомдук фонду тарабынан уюштурулган 5 жылдык мааракесине келген. Ал келечекте ырчы болгусу келет. Абдан жагып атат. Мен андан сүйүнүп жатам. Мага аябай жакты. Келечекте мен айтишник. Ооба, ырчылыкты дагы анан экинчи кесибимди да аркалагым келет. Нурбулак коомдук фонду коомдогу аярлуу балдардын башын бириктирип 5 жылдык мааракесин белгиледи. Иш-чара борборубуздагы мейманканалардын биринде өтүп, ата-энелер жана балдарга оюн-зоок уюштурулуп, сый тамак берилди. Фондду майыптыгы бар балдарды өстүрүп келе жаткан эки эне муктаждыктан улам негиздеген. Бул фондду болсо биз 5 жыл